Өнөрчүлөрдүн шаары болгонбу деген суроо. Бул Бурананын айланасында 10-жылында Баласагын деген шаар болгон. Ал Карахантердин доорунда ошол эмелердин Караханттердин борбор шаары болуп эсептелинген. Бул жер жөн гана борбор шаар болбостон маданияттын дагы борбору болгон. 10-жылында салынган. Бунун эң негизги максаты ошол мезгилде ислам дини абдан жакшы өркүндөп өсүп турган. Ошол мезгилде азан чакыруу максатында 5 маал үстүнө чыгып азан чакырып турушканда, мунун айланасында болсо шаар болгон. Ошо элдерди намаз окуга үндөп анан жанагы агай уламыштар боюнча хан өзүнүн кызын жанагы түшүндө көргөн кара курттан сактап калыш максатта курдурган деген уламыш бар го. Ошол боюнча кандай? Жөн гана уламыш болуп эсептелет, э? Архитектуралык жактан кандай өзгөчөлүккө ээ? Архитектуралык жактан өзгөчөлүгү бул бүгүнкү күнгө чейин могу бышкан кирпичтердин ортосундагы раствору эмнеден жасалганы белгиси лабораториядан деле. Бул ушундай эле Өзгөн шаарында дагы бар. Өзгөн мунарасы, Өзгөн мунарасы. Юсуп Баласагын 11-кылымга тамыкта, мындан кийин 100 жылдан кийин салынган да. Тиги эле Өзгөндөгү. Жакшы. Ама реконструкция кылганга чейинки акыбалы кандай болгон? Каяктарын кошкон мисалы? Реконструкция болгонго чейин түпкү жагы аябай ичкерип кеткен да мунун. Урай деп калган да, анан түпкү лестницадан кыргы жагын кошуп реконструкция кылышкан да. Жасап чыгышкан, кайрадан. Өз мезгилинде бул 44 метрге чейин жеткен Бийиктиги. Азыр болсо 24,5 метр түзөт. 24,5 метр да. Убагында 44 болгондо ушуну менен 2 келген экен дагы, Үстү урап, анан астыдагы жерге. Жакшы. Чоң рахмат, урматтуу достор, силерге касиеттүү Сары Өзөн чүй жергесиндеги Бурана мунарасы туурасында маалымат берген Ат Баш районундагы Карыбек Уулу Акматалы атына инновациялык орто мектебинин тарых жана диндердин өнүгүү тарыхынын сабагынын мугалими Абыталыпов Жапар Жакыбалиевич болду. Биз менен каналга катталып, жакшы маалыматтарды алып тургула. Бай.